Ото кыргыз элиңди аскер катарында сен аткарган милдетиңди. Самат Садыков 1920-жылы Лейлек чөлкөмүндөгү Карасай айылында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Садык, энеси Бүүзада. Самат бир үйдүн тун баласы эле. Алар 7 тууган болуп чоңоюшкан. 1929-жылы 9 жашында жаңы ушулган 7 жылдык мектепке кабыл алынган. Аны ийгиликтүү аяктап, комсомол мүчөлүгүнө кабыл алынат. 1940-жылы аскерге чакырылып, 20 жаш курагында Кызыл армиянын катарына чакырылган. Самат ата энеси, дос курдаштары, туугандары менен коштошуп, ата, апа, мага камтама болбоңуздар, 3 жылдан кийин тез эле кайтып келем, деп кол булгалап кете берди. Аскерде Саматтын атка жакындыгы, чабандестиги эске алынып, 4-чү аткычтардын дивизиясынын 16-чы кавалериялык полкуна бөлүнгөн. 1941-жылдын 22-июнунда согуш башталып, ал улуу ата мекендик согушка катышкан. Самат согушта көптөгөн эрдиктерди көрсөткөн. Анын көрсөткөн эрдиктери үчүн 2 жолу каармандыгы үчүн медалы менен, 2 жолу эрдиги үчүн медалы, гвардиянын жоокери төш белгиси медалы, улуу ата мекендик согуштун катышуучусу медалы, Германияны бошоткондугу үчүн медалы, Ленин ордени, Алтын жылдыз ордени менен сыйланган. 1945-жылдын май айында Самат Садыков жеңиш күнүнө 8 күн калганда баатырларча курман болгон. Ал өлгөндөн кийин эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт. Быйыл Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков 100 жашка толду. Лейлек жергесинде анын ысмын алып жүргөн Самат атындагы орто мектеби, Самат айылы, Самат атындагы эс алуу багы бар. Исфана шаарында ага арналып анын музейи уюштурулган. Эстелиги да орнотулган. Өзү туулуп өскөн азыркы Караташ айылында анын эстелиги бар. Самат тууралуу, анын эрдиктери жөнүндө китептер жазылган. Жыл сайын жергебизде анын жаркын элесине арналып, жеңиш күнүнө карата улуттук оюндар, лейлек күрөшү уюштурулуп турат. Биздин согушка катышкан чоң аталарыбызды, алардын көрсөткөн эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Жеңиш үчүн рахмат. Жаштыгың жайнап гүлдөп турганда кете бердиң о дүйнө сапар алып, жеңиштин желең көтөрүп, эң калды артыңда кучак жайып. Көз алдымда турган жер жылдызым, калың калкым электеги кыргызым, бакыт бостон кылычымды жоо жеңүү, мойнумдагы эң бийлик парызым деген жигит үлкөн эрдик жаратты, дүңгүрөтүп дүйнө элин таратты. Эстеликке ала тозу айланган элим дагы эстеп калды Саматты.
Айеден жең колго бата кеткен, аксамай эне үчүн бала кеткен. Жүрөктө муңу менен зауыту бала тошум калалганды кечкен. Бизди коргоп бул жеңиш катал согуш карыынан өрт ичинде жаралган аталардын канынан билүү керек ар бир кыз, билүү керек аруулар. Бизди коргоп аталар кечиктигин жанынан, ошон үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Эрте кептин жашоо таласынан бүт элиң айрылды саматынан. Айла жоктон артында гүл жаралат, баары сен жаркын элесиңе арналат. Саматтын жүрөгүндө эле турду, эр болуп элчетинде бекем турду. Советтин уранына уран коюп, фашисттин жүрөктөр эрип турду. Курман болду душмандардын колунан, бул эр жигин эл эч качан унутпаган. Самат деген атыңды түбөлүккө, ар биринин жүрөгүндө сакталган. Келем деп айттың кетериңде, барам деп айттың жетериңде. Кычыктың кай жактарда жүрүп калдың, кайтычы күн да келди эсебимде. Бир жигиттин кыргыздын бир канаты, мекенге калкан болуп бара жатты. Ата-анын талиминде сабат тапкан, Садыктын ардактаган тун баласы. О дейнөс Самат Али жапчаш эле, өмүрүнө өлүм эмне экени беген. Эр манас урпагында чакташ эле, эр жигит эл четинде жол бетинде. Намыс үчүн жалын болуп жалышкан, каташканын кабыргасы кайышкан элибиздин келечеги үчүн деп Саматтан канын төгүп салышкан. Жашка да, тынчтык керек, кайыңга да, ташка да, апат күнү, жан бар, өксөгө. Каректердин кадимкиде жаштама, тынчтык керек, назик күнү